Жалал Абад шаарынын Тайгараев аймактык башкармалыгына жергиликтүү бийликтин жана Аристин колдоосу менен алынган фронталдык жүктөгүч атайын техникасы тапшырылды. Ага каланын биринчи вице-мэри Майрамбек Адылбеков, шаардык кеңештин депутаты Талантбаев, аймактагы тургундар жана мектеп окуучулары катышты. Буга чейин аталган аймактык башкармалыкка караштуу 80 чакырым алыстыктагы Кызыл Суу айылына баруу үчүн жашоочулар күз-кыш мезгилинде жаан-чачындан улам жолдо жүрүүдө бир топ кыйынчылыктар жаралчу. Алынган техниканын жардамы менен эми бир катар муктаждыктарды чечүүгө шарт түзүлдү. Ага жалпы 2 миллион 441 миң сом акча каражаты сарпталып, 1 миллион 600 миң сому жергиликтүү бийликтен бөлүнсө, калган 800 миң сомду Арис каржылаган. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарынын Тайгараев аймактык башкармалыгында 10 миңге жакын калк жашайт. 2 жылдан бери Арис программасы менен жумуш алып барып, ошонун алкагында мына бүгүн сөз болуп отурган биздин фронтальный погрузчик тракторун алып отурабыз. Мындан 80 километр алыстыкта турган биздин аймакка караган Тоо Кызыл Суу деген айылыбыз бар. Суу жаан-чачында, каарда жолубуз өтө мындай жолубуз болбой калат да. Ошондо бул тракторубуз ошол жерге элдин муктаждыгына ошол жолду ачып берип, тазалоо жумуштарына чоң жардам берет деп ойлойбуз. Мана ошо Тайгараев айыл өкмөтүндө мына акыркы жылдар, мына 19-18 жылдардан бери мына жакшы өзгөрүү, жакшы иштер болуп атат да. Ар жактан техникаларды алып келип, башкаларды неме кылгандан көрө мына өзүбүздө техника болуп калды. Жалал Абад шаарынын активдүү жаштары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишмердүүлүгү менен таанышуу экскурсиясына жөнөп кетишти. Бүгүн аларды кала мэри Мураталы Тагаев кабыл алып, сапар алкагында жаштарга ар тараптуу билим жана тажрыйба алууга чоң мүмкүнчүлүк жараларын, аны туура жана натыйжалуу пайдалануу керектигин белгилеп, ак жол каалады. Өткөн жылы шаар мэринин жаштар менен болгон жолугушуусунун алкагында демилге көтөрүлүп, аны кала башчысы колдоого алган. Жалал Абад шаардык жаштар иштери боюнча комитети тарабынан каладагы мектеп окуучулары, орто жана жогорку окуу жайлардын студенттеринен 20сы тандалып алынган. Сапар алкагында демилгелүү жаштарга бир катар жолугушуулар уюштурулуп, тарыхый жайлар менен таанышуусу күтүлөт. Жалал Абад шаарынын аймагында үй жана мал жандыктарын адамдарга жугуучу ооруларынан сактоо максатында эпидемиялык жана эпизоотиялык абалы көзөмөлгө алынууда. Бул багытта кала мэрия тарабынан тийиштүү иш-чаралар уюштурулуп, шаар аймагындагы 100дөн ашуун үй жандыктары эмдөөдөн өткөрүлүп, 1300гө жакын жолбун иттер жок кылынган. Негизгиси быйыл 6 айдык жыйынтыгы менен бизде шаарда бүлчүлөр соорусу көбөйүп кетти. Ошого жерлерде азыр келип байкап атабыз. Ал жерде жергиликтүү жерде эскертмелерибиз жок. Эскертмелерди илип, ал жерде табличка болуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жалал Абад тазалык мекемесинин кызматкерлери шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун атайын адистеринин катышуусунда таштанды таштоочу урналардын абалы көзөмөлгө алынып, аталган жайларды дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп турат. Вакцинация жасаса жазга мал же күзгө мал. Анан ошо ооруп калган учурда аны ветеринардикке көрсөтпөстөн эле сое бербестен ошо көрсөтүп, ошонун кеңеши менен, ошонун көрсөтмөсү менен гана жасаса, демек биз бир эле ал жерде малдын эмес, ошол жердеги адамдардын, коңшу колоңдордун ден соолугуна кам көргөн болот элек да. Бүгүнкү күндө андай учур бизде дайым эле кайталанып келүүдө, ошо мал ооруп калса, союп, ошо коңшу колоңдордун таркатып ийүүсү. Деңгене кылып. Ал деген ошол адамдарга чоң коркунуч жаратууда да. Бүгүнкү күндө ошолордун айынан күйдүргү оорусу эме болуп калууда. Өзүңүздарга белгилүү былтыркы учурда 13 адам ошо күйдүргү оорусуна ошол деңгенен кесепетинен 13 адам күйдүргү оорусуна дарыланып айыгып чыгышкан. Ал да болсо биз ошол күйдүргү оорусун сактануудай болот. Алдын алган болот элек. Күйдүргүдөн сактануу үчүн малдарды жазга мал сөзсүз түрдө вакцинация жасаса. Ал эми дагы айтып кетер элем, ошол бизде бүгүнкү оорусунда маселе болуп атат ошо жанагындай жан жаныбарлардан тиштеген боюнчачы. Ал боюнча айтып кетер элем, эгерде тиштеген учурларда сөзсүз түрдө медициналык көмөккө кайрылыңыздар. Өз алдыңарча мындай самолечение менен зарим этпестен медициналык көзөмөлдүн астында ошолордун айтуусу менен дарыланса деген ойлойт.
2019 жылдын 6 айында 7 жаран бруцеллез менен ооругандыгы жөнүндө билдирүү келип, ооругандарга изилдөө жүргүзгөндө 5 жарандын үй жаныбарлары жок болуп чыккан. Калган 2 жарандын 8 баш малы текшерилип таза чыккан. Бирок ага карабастан бруцеллез дарты менен ооругандардын саны көбөйүүдө дейт дарыгерлер. Малдан адамга жуккан оорулар айрыкча коркунучтуу мынау бруцеллез оорусу да. Себеби дегенде азыр эми ошо тилекке каршы текшере албай калдык. Сүттү баягы каалагандай сатып, каалагандай неметип, элдер тургундар ошентип атат. Ошого каршы мына айыл өкмөттүн башчыларына бар, биз айыл өкмөттөргө Тайгар айыл өкмөтүнүн тийиштүү ошо эктептерден, фаптардан айыл башчылары чогултуп мен өзүм личный ушу малдан адамга жуга турган оорулардын 3-4 түрү боюнча баарына түшүндүрүү иштерин айттым, элдерге жеткизгиле деп, анын үстүнө аны менен биргеликте мына биздин мына күзгү сезон келип калды. Алдын алуу вакцинация деп коебуз, ошо вакцинация жүргүзүп атат биздин адистер. Ошо адистерди үймө киргенде бир 5-10 мүнөт убактыңарды берип, элдерге ошо атайын бруцеллез, кутурма, күйдүргү оорусуна маалыматыңарды берип кеткиле деп айтып жатабыз. Алдыда калк арасында жолбун ит мышыктардын санын азайтуу, үй жандыктарын убагында эмдөөдөн өткөрүү боюнча түшүндүрүү иштери дагы да күчөтүлмөкчү. Мындан тышкары ар түрдүү жугуштуу ооруларды алып жүрүүчү жандыктардан арылуу үчүн жашоочулар айлана чөйрөсүн таза сактоого чакырылат. Элиза Жолтоева, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары. Мындай көрүнүшкө бүгүн Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынан түзүлгөн комиссия топ күбө болушту. Борбордук базардын ичинде жайгашкан самса сатуучу жай Икрамжан аттуу жаранга таандык экени маалым болду. Бул жайдын санитардык абалы талапка жооп бербейт. Ашпозчулар санитардык китепчесин көрсөтө алышкан жок. Андан тышкары өрт коопсуздугу дээрлик сакталган эмес. Шаардык кеңешинин депутаттарынын кыдыруусунда базардын ортосунда ачык абалда сатылып жаткан шашлык, самса, пирожки сыяктуу тамактарды жасаган жайлар да текшерүүгө алынды. Мында да санитардык талаптар так аткарылган эмес. Эл өкүлдөрү ашкана ээлерине мындай шартта тамактануу тургундардын саламаттыгына коркунуч жаратаарын эскертип, калктын ден соолугу биринчи орунда экендигин белгилешти. Майна дагы экинчи ирет пишире турган болсоң, раковый клеткалар пайда болот. Бир иштетилген майды кайрадан иштетип тастайсың, алып турабыз. Дайынданып бүт жактан даярданган сатуучулар деле бар экен, бирок арасында даярсыз документи жоктор дагы көп экен. Ушу бул биздин текшерүүбүз мындай алдын ала мындай эскертүү болуп эсептелет. Азыр биз эскертип гана эмнелерди кандай болуш керек, ушу сатуучуларга, тамак сатуучуларга, эт сатуучуларга ушу эскертип гана жүрөбүз. Аны менен катар жергиликтүү депутаттар базардагы эт сатылуучу бөлүктүн абалы менен таанышты. Эл өкүлдөрү мал жандыктар вет дарыгердин уруксаты менен союлуп жатабы деген суроосуна сатуучулар жооп бере алышкан жок. Борбордук базардагы азык-түлүк саткан дүкөндөр да көңүл сыртында калган жок. Айрым жайлардан сактоо мөөнөтү өтүп кеткен азыктар да табылып, сатуучуларга эскертүү берилди. Канча соп турат? 85 сом. 85 сом. Канча? Жарым килограмм? 450 грамм. 450 килограмм. Бар жарым килограмм, а? Почти жарым килограмм, да? Фарштарды көрдүңүздөр, өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Жарым килограмм фарш 80 сом, 1 килограмм 160 сом. Ал эттин баасы азыр 350 сом болот атпайбы? Ошондордун баардыгын биз жоюу максатында азыр иш алып барып атабыз. Муну биз шаардык кеңештин сессиясына алып чыгабыз. Тиешелүү мекеме ишканаларга дагы айтабыз. Анан ашканалардын дагы санитардык абалы менен да таанышып чыктык. Ал өтө мындай кооптуу десек болот. Темир жолдун жээгинде жайгашкан базарда да баш аламандыктар орун алган. Шаардык мэрия базардын айланасын иреттөө аракетин көрүп келгени менен айрым учурда соодагерлер өзүн билемдик менен жол жээгине чыгып алышат. Жаралган ыңгайсыздыкты жөнгө салуу үчүн кала бийлиги депутаттар менен биргеликте аракет жасоодо. Эл өкүлдөрү атайын кыдыруунун алкагында каладагы мал союлуучу жайлар, андагы түзүлгөн шарттар жана санитардык абалына жеринен күбө болушту. Аталган жайлар калкты эл менен камсыз кылуу менен катар айлана чөйрөнүн тазалыгына да кылдат көңүл буруу керектигин эскертишти.
Элиза Жолтоева, Бейбек Жумабаев, Жалал Абад шаары. Мектеп окуучулары кесип тандоодо IT тармагына басым жасап, жогорку окуу жайга тапшырса келечектүү кесип санариптештирүү дүйнөдө жана бизде аттуу конференциянын алкагында окумуштуулар жана аталган тармактын адистери бул тууралуу окуучуларга кенен айтып беришти. Жада калса үйдөн чыкпай туруп кол телефондун жардамы менен жумуштарды жеңилдетүү жаатында бир нече мисалдар келтирилди. Выбирайте эти специальности, вот небольшая книжка в нашем университете. 3 күн катары менен Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында экс-президент Роза Отунбаеванын демилгеси менен санариптештирүү дүйнөдө жана бизде аттуу конференция өткөрүлдү. Жаңы технологияларды пайдалануу менен агартуу тармагында информатика сабагын мугалимдердин тажрыйбасын кеңейтүү зарылдыгы бар. Ал үчүн тынбай окуулар уюштурулуп, жаңыча форматка өтүү керек. Контентти бирөө жаратыш керек. А контентти жаратканга графиктер керек, дизайнер графиктер керек. Аны жаратканга мындай бир жакшы теманы билген специалисттер керек. Ушулардын баары жок болуп атпайбы бүгүн? Демек биз бүгүн өзүбүздүн арбирибиз катуу иштешибиз керек. Анан бул жерде университетте кафедра бар, эмне бар, ошолордун баары аларды студенттерге жаңы заманбап билимди берүүгө аракет кылыш керек. Булар менин оюмча барыш керек, элге барыш керек мына. Ушу биз болсо келсек, Жалал Абадка жеттик, анан кийин кетебиз дегендей. Интернет-банкинг, банктагы өздүк эсеп-кысаптар тууралуу маалымат, таргетинг, рекламасыз аудитория топтоо, транзакция, онлайн түрүндө эсептик кызматтарды которуу же которулуучу тараптардын тизмегине каттоо, санариптештирүүдө жаңы технологиялардын жаңы терминдерин алып келүүгө кадам таштоо зарыл. Аларды элге жеткиликтүү кылып которуу, илим изилдөөгө салым кошуп жаткан окутуучулардын милдетине айлануусу керек дейт Отунбаева. Мисалы мен мурда күндөр Америкадан келдим. Америкада ата-энелердин ушунча көп телефон, анан компьютер, ар кайсы жерлерде бар да. Алардын коркунучу эле бул болсо коопсуздук экен. Коопсуздук болсун дейт экен. Анткени балдар ардымен карай беришет ошо компьютерде. Бизде болсо менин оюмча али билим жетишиксиз да, вот жалпы. Ошо сайттарды көрүп, мына биз бүгүн канча сайттарды флешка менен баарын алып алса болот, биз берген бүгүнкү информациянын баарын. Бизге да кыйын болду. Кыргызча сүйлөгөн адисти тапкан өтө кыйын. Конференцияда илим изилдөөчүлөр тоолуу аймактар санариптештирүүдөн четте калбашы керектигин белгилешти. Элдин калың катмарына барып, электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү, капчыктарды, төлөмдөрдү жана санариптик ачылыштар тууралуу маалымат жетсе дешет. Баткен областында мага суроо берип атышат. Күнөс каналына өнүктүрүү үчүн кандай аракеттер жакшы болуш керек? Кредитти кантип алсак болот? Анан мисалы үчүн мен айтып атам, дүйнөдө коңторуу айдоодан эч эле баш тартышкан, сокол менен айдабай эле дароо эле жерге үрөндү себетсе болот деп айтып атсам, аны кантип жазса болот деп көп суроолор болуп атат. Жалал Абад шаардык мэриясы да санариптештирүүгө карай бир нече кадамдарды таштады. Шаардыктар үй чарба китепчесин толтуруп, ушул күндөрдө кала мэриясы түндүк системасына кошулуу алдында турат. Бул системага кирген соң жарандар маалымат кат же башка документтерди алуу үчүн мекемеден мекемеге барып убара тартпайт. Калкты заманбап деңгээлде кызмат кылууда түндүк долбоорунун аткарылып жаткан жумуштарына мамлекеттик маалымат технологиялар жана байланыш комитетинин адистери кенен токтолду. Бирок Эстония бул долбоорго 15 жылдын ичине келсе, Кыргыз Республикасы бул долбоорду ошол 2 жылга жетпей эле ишке ашырып койду да. Бул дагы аябай чоң бир кубанычтуу ошол жетишкендик деп айтып кетсек болот. Ошол аталган долбоорлордун ичинен дагы ушу азыркы күнү жөлөк пулдарды алуу деген кызматы дагы санариптештирилип жатат. Ошонун процесстери дагы жеңилдетилип жатканын атап кетишибиз керек. Ошол менен биргеликте бала бакчага электрондук жазылуу деген мисалы үчүн сервистерди биздин 100 миңдеген жарандарыбыз ушул быйыл 2019 жылы колдонуп алышкан болчу.
Эскерте кетсек, 2019 жылды президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялаган. Ага ылайык Жалал Абад шаарында бир топ иштер аткарылды. Алсак, шаардагы бала бакчаларга видео байкоштор орнотулуп, мектептерге кабыл алуу электрондук кезек системасына өттү. Бизге алып келген ушундай система бүгүн өтө маанилүү. Элиза Жолтоева, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары. Баарыңыздарды бүгүнкү даталык күнүңүздөр менен Жалал Абад шаары мэри Мураталап Тагаевдин аппараттын атынан жана жеке өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктап кетем. Жалал Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгында бүгүн өзгөчө майрам. Анткени аталган башкармалыктын түзүлгөнүнө 30 жыл толуп, ага улай социалдык кызматкерлери өзүнүн кесиптик майрамын белгилешти. Салтанатка жергиликтүү бийликтин, мекеме ишканалардын өкүлдөрү, аталган тармакта эмгектенген кызматкерлер жана ардагерлер катышты. Мында башкармалыктын алгылыктуу эмгектерин баса белгилешти. Ардактуу, ошол эле маалда кызыктуу жумуш. Сиздер ушу жумушуңуздар менен өзүңөрдүн ак мээнетиңер менен ар бирине жардам көрсөтүп, параллельно соопчулуктуу иштерди да жасап келесиздер. Мен ойлойм, бизде мамлекеттик түзүмдө биринчи кезектен өзүңөрдүн функционалдык обязанностуңарды так аткарып, ошол эле маалда мына соопчулук иштериңерди дагы кийинкиге өзүңүздөргө камдап келе атасыздар. Сиздерге эң негизгиси биринчи кезекте ден соолук, кажыбас кайрат, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бул жардамга муктаж калктар бир эле карыялар эмес, бир эле үйдө туруп калган жалгыз адамдар эмес, ошо жумушсуздар дагы буга өтө чоң көңүл бурушубуз керек. Себеби алар кайра эмгекке чыгышып, үй бүлөлөрүн багышып, кайра эле өзүбүздүн шаарыбыздын экономикасына молок түгө турган өзүнүн жарандары. Иш-чара куттуктоо жана концерттик программа менен коштолуп, шаардык бийлик тарабынан алдыңкы кызматкерлерге ардак грамоталарды тапшырды. 30 жыл аралыгында бул тармактын өкүлдөрү коомдун аярлуу катмарын көйгөйүн жеңилдетүүгө салым кошуп, мамлекеттин жардамына жана камкордугуна муктаж жарандарды колдоо жумушун көрсөтүп келет. Алар эң олуу улгайган адамдар, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер, согуштун жана эмгектин ардагерлери, турмуштук кыйын кырдаалга туш болгон балдар жана үй бүлөлөр. Шаардык социалдык кызматкерлери аябай жакшы иш алып барып атат да. Бул жерден биз кайсы убакта ар дайым ушул жерде ошо социалдык кандай кызматтар көрсөтүп атат, ошону билдирүү катары берип биргеликте пикир алышып дегендей. Элим барсын кайрымдуулук фонду менен ар дайым тыгыз байланышта иштешип келатабыз. Биз ушул бүгүнкү социалдык кызматкерлердин майрамы бүгүн 30 жылдык. Биз ошол баягы социалдык тизмедеги адамдардын тизмесин бул жактан алып турмактан жана ошондой эле өзүдө да тизмелер бар. Анан ошол барып биринчи изилдейбиз. Чындап эле ошол адам муктаж бекен депчи. Анан изилдеп, анан кийин ошол жардамдарды берип баштайбыз дегендей. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарынын социалдык коргоо башкармалыгында 69 кызматкер эмгектенет. Алар финансылык эсеп жана отчеттуулук, балдарды коргоо, жумуш менен камсыз кылуу, көмөктөшүү жана социалдык кызматтарды көрсөтүү боюнча иш алып барышат. Аярлуу катмар карыялар менен иштешем, анан кийин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен иштешем. Бул жерде иштегениме 20 жыл болуп атат быйыл. Бизде эми жалгыз бор карыялар, балдары, баары көрөрү жоктор, анан кийин төшөктө жатып калган, кыймылдап баса албаган, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен иштешебиз да. Соопчулук иш деп ойлоймун. Ошол ишти аркалап 20 жылдан бери иштеп келем. Бүгүнкү майрамдык иш-чарада бул тармактын өкүлдөрүнүн эмгеги даңазаланып, жылуу пикирлер айтылды. Шаардык мэрия тарабынан социалдык кызматкерлерди дагы да колдоо максатында аракеттер көрүлүп жаткандыгы айтылды. Элиза Жолтоева, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарынын мэриясы
Бүгүн кала мэриясында өткөн кезектеги коллегиялык жыйында Жалал Абад шаарынын 2019 жылдын 9 айындагы социалдык экономикалык, жергиликтүү өнөр жай жана курулуш тармактарындагы аткарылган жумуштардын жыйынтыгы чыгарылды. Аны шаардын биринчи вице-мэрі Майрамбек Адылбеков жетектеп, каланын бир катар тармактарында өсүү бар экенин айтты. Бирок ошол эле учурда орун алып жаткан кемчиликтерди да баса белгиледи. Алсак шаарда өткөн жылга салыштырмалуу төрөт мезгилинде эне жана балдардын өлүмүнүн саны өскөнү, артурдуу жугуштуу оорулардын көбөйүүсү жана бул жылга белгиленген айрым курулуштардын мөөнөтүнүн кечеңдөөсү сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Бул багытта тийиштүү тармактардын жетекчилери тарабынан кетирилген кемчиликтердин келип чыгуу себептери айтылды. Жалал Абад шаары үчүн приоритеттүү тармак бул өнөр жай болуп эсептелет. 2019 жылдын январь жана сентябрь айларында шаар боюнча өндүрүлгөн өнөр жай продукцияларынын физикалык көлөмүнүн индекси 103,9%, ал эми өсүү темпи 96,3%ди түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 23 өнөр жай ишканалары тарабынан 156,3 миллион сомдук продукция көп өндүрүлгөн. Аны менен катар шаардын көрсөткүчүн артка таткан өндүрүштүк мекемелердин да аты аталды. Мамлекеттик салык кызматынын Жалал Абад шаары боюнча башкармалыгына 9 ай ичинде салык жана салыктык эмес төлөмдөр боюнча жеткирилген план тапшырма 584,7 миллион сом болсо, анын аткарылышы 596,2 миллион сомду түзгөн. Бул көрсөткүч 2018 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 49 миллион сомго көп жыйналып, өсүү ыргагы 119,3%ди түздү. Коллегиялык жыйында 2019 жылга пландалып, курулуш тармагында аткарылган жумуштар боюнча маалыматтар берилди. Аны менен катар билим берүү тармагынын ишмердүүлүгү, андагы маселелер, каланын кышка карата даярдыгы, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарбасы тарабынан аткарылган жумуштар айтылды. Жыйындын соңунда бир катар тармактарда кетирилген кемчиликтер эске алынып, тийиштүү жетекчилерге эскертүүлөр берилип, айрымдарына сөгүш жарыяланды. Ага улай жыл жыйынтыгы чыкканга чейин орун алган маселелерди жоюу милдеттендирилди. Коммуналдык тармакта да мынакей жыл башында пландаштырылган иштердин айрымдары белгилүү бир себептердин негизинде мөөнөтүндө бүтпөй калган, ошону менен бирге бир топ кемчиликтерибиз бар. Бул жерде коллегияда талкууладык. Бир нече шаардагы муниципалдык мекеме ишканаларынын жетекчилери эскертүүдөн баштап сөгүшкө чейин алышты. Ал эми мына саламаттык сактоо, билим берүү тармагындагы айрым жетекчилерди өздөрүнүн жетекчиликтерине тартip чара көрүүнү сунуштадык.